Салам достор, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Супара онлайн радиосунун көрүүчүлөрү. Супара каналында мен Майзада Саттар түз эфирдемин. Бүгүн бизде конокто Москва шаарында түзүлгөн Москва областы боюнча учурда иштеп келе жаткан, ошондой эле канатын жайып башка региондорго, Россиянын аймактарына чыкканга, ошондой эле Кыргызстан менен дүйнөнүн башка жактарына дагы, башка өлкөлөргө дагы өздөрүнүн канаттарын жайыткан учурда бизде Москва шаарында түзүлгөн Капкөрүү кыз келиндер кеңешинин өкүлдөрү конокто болушмакчы. Мен алар тууралуу айта кетейин. Москва шаарында мигрант аялдардын укугун коргоо жана социалдык жардам берүү борбору деп кам көрүү кыз келиндердин кеңеши ушундай түзүлгөн. Мында кыз келиндер атайын өздөрүнүн бири-бирин колдоо иретинде өздөрүнүн коомчулугун түзүп туруп, бул жерде бири-бирине жардам иретинде, колдоо иретинде, керек учурда чогулуп, жакшы маанай тартуулап, атайын бир иш-чараларды өткөрүп жүрүшкөн мезгилдерди билесиздер. Албетте бүгүн биз дагы учурдагы пандемияга байланыштуу ушул кам көрүү кыз келиндер кеңеши кандай жумуштарды аткарып атышат, анан үйдө кыз келиндер кантип отурушат, эмне кылып отурушат, булар тууралуу сөз кылабыз. Албетте биз менен түз эфирден чогуу болуңуздар. Мен бир аздан кийин кам көрүү кыз келиндер кеңешинин төрайымы Токтокан Эсеновага, ошондой эле алар кам көрүү кыз келиндер кеңешинин өкүлдөрү Венера Сагындыкова эжекебизге, Акылай Рыспаева эжекебизге, ошондой эле Гүлмира Жээнбекова эжекелерибизге сөз берем. Түз эфир аркылуу албетте учурдагы пандемияга байланыштуу, абалга байланыштуу баарыбыз үйдө отурган мезгилибиз. Аларга дагы биз үйдөн отуруп эле түз эфирге онлайн конокко чыгып бериңиздер деп суранганбыз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Суроолоруңуздар болсо, же сунуштарыңыздар болсо, пикирлер болсо, бул жерде бизде түз эфирдин астынан бөлүшсөңүздөр болот. Бизде учурда бүгүн Инстаграмда түз көрсөтүүбүз жок. Себеби техникалык жетишсиздикке байланыштуу ушундай абал туура келди. Facebook баракчабыздан түз эфирде, ошондой эле YouTube каналыбыздан түз эфирде бизди көрүп отурасыздар. Андыктан урматтуу мекендештер, биз менен эфирди чогуу өткөрүңүздөр, убактыңыздарды чогуу өткөрүңүздөр. Бизде бир эле Супара каналын, Супара онлайн радиосун Кыргызстанда эле эмес, Россиянын аймагында эле эмес, дүйнө жүзүндө көрүп отурган мекендештерибиз бар. Албетте биз өзүбүз көрөбүз. Кыргызстандан, Россиянын аймактарынан, Япониядан, Түштүк Кореядан, Европа өлкөлөрүнөн, Франция, Германия, Италия жана башка ошо Европа өлкөлөрүнөн көрүп отурган мекендештерибиз бар экенин билебиз. Себеби түз эфирде биз кимдер көрүп отурганын, бизге кимдер кошулуп атканын көрөбүз да. Бул кошулуп көрүп отурган мекендештерибиздин арасында кайсы жактан чыгып атканын дагы көрүүгө болуп атат. Учурда Америкадан, ошондой эле араб өлкөлөрүнүн дагы биздин мекендештерибиз көрүп отурган учурлары. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Биз менен 1 саат бою түз эфирден суроолоруңуздарды, каалоо тилектериңиздерди берсеңиздер болот. Мен азыркы бүгүнкү конокторубузду эфирге чакырганга чейин ушундай өзүмдүн жеке көз карашымдагы кеңештеримди, ойлорумду айтып кетсем. Баарыбыз эле буга чейин Кыргызстанда мисалы бир ай, балким бир айдан ашкан учур болуп калды карантинде отурушканына, үйдө отурушканына. Ал эми Москванын, Россиянын аймагындагы мекендештерибиз болсо, андан кийин эс алууга чыктык, мындай айтканда. Бирок башка өлкөлөрүбүздө дагы январдан, февралдан бери, балки марттын башынан бери чыгып аткандар бар. Ошондуктан көпчүлүгү ошол үйдө отурганга, карантинге көнө башташкандар деле бар. Мен бир чети айта кетейин, учурда балдарга дагы көңүл бурулуп, сабактар үйдө аларга дагы онлайн берилип атпайбы? Балким балалуу, чакалуу ата-энелерге бир аз зеригиштүү болбой калды деп айтсам болот. Анткени балдардын сабактарын даярдашып, үйдө балдарга дагы жакшы тарбия бергенге мүмкүнчүлүк болуп, аларга көбүрөөк убакыт бөлгөнгө мезгил болуп калды окшойт. Ошондуктан
мекендештерибиз мурдагыга караганда үйдө отуруп зеригиштүү эмес, азыр пайдалуу убакытты өткөргөнгө өздөрүнүн убакыттарын туура пайдаланып калды деп ойлойм. Ошол менен бирге эле Москвада, бир эле Москвада эмес, Россияда эмес, Кыргызстанда ошол катталып аткан, оору жуктуруп алган, ошол COVID-19 вирусун жуктуруп алган мекендештерибизге сакайып кетишине тилектешпиз бардыгыбыз эле. Оорубаңыздар, ошол оорунун алдын алуу үчүн сөзсүз түрдө санитардык эрежелерди сактаңыздар. Үйдө азыр баары үйдө отурганы үчүн Россиянын аймагында мекендештерибиз албетте баарыбызга эле белгилүү, бул сыр эмес. Көпчүлүк болуп жашагандарыбыз көп арабызда шартка байланыштуу албетте. Ошондуктан сиздерди дагы үйдө отурган учурда тазалыкты сактап, үйдү күнүнө бир 2-3 жолу сулуу тазалап турсаңыздар болот. Орусча айтканда влажный уборка дейт. Эшиктин туткаларын эшикке чыгып келген учуруңуздарда колду бат-баттан самындап жууп, анан сыртка чыкканда сөзсүз түрдө маска тагынып, одноразовый маска боло турган болсо, ал сөзсүз түрдө көп 2 сааттан ашык же 3 сааттан ашыкка жарабайт деп биздин өткөндө түз эфирге келип берген врачтарыбыздын кеңеши боюнча мен сөз кылып атам. Албетте менин өзүмдүн кеңешим эмес, бул бизге ошол мекендештерибизге айткан кеңештерин мен сиздерге кайталап аткан учурум. Ошол эле врачтарыбыз, Дастан медициналык борборунун врачтары айтып кеткен боюнча бизге калтырып кеткен 2 номер бар. Бул албетте Россиянын аймагында жашап үйдө отурган мекендештерибиздин ден соолугуна тиешелүү, ден соолугунда маселе жаратып аткан болсо, бир аз сыркоолуп калган учурлар болсо, ушул 2 номерге чалып, телемедицина кызматынан консультация алсаңыздар болот. Кеңеш алып, мисалы тамагым оорутат, же башым оорутат, же температура чыгып атат, мисалы тез жардам кызматын чакырыңыздар балким. Ага чейин деле ушул 2 номерди жазып алсаңыздар, бул эми бир эле COVID-19 вирусуна тиешелүү эмес, ден соолук деген ден соолукта. Мисалы сөзсүз түрдө деле пандемия болгон учурда башка оорулар токтоп калбайт да. Бөйрөгү ооруган, бели ооруган же дагы башка оорулар менен сыртка чыга албай, же больницага, ооруканаларга жетпей эле үйдө дарыланганга кандай мүмкүнчүлүк бар экенине ошол телемедицина кызматынан колдонсоңуздар болот деген ойдо мен ушул 2 номерди сиздерге сунуштап атам. Албетте оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар, ден соолукту чыңдап, үйдө жөн отурбай физиотерапия жасап, пайдалуу көнүгүүлөрдү жасап, ошол менен бирге эле жанагы чыгыш өлкөлөрүндө колдонуп аткан медитацияларды колдонсоңуздар болот. Пайдалуу кинолорду, тасмаларды көрсөңүздөр болот. Болушунча баягы мен ойлойм, акылга азык бере турган, жан дүйнөгө азык бере турган кино тасмаларды көрсөңүздөр болот. Концерттерде болсоңуздар болот, интернетте отурган болсоңуздар албетте жөн отурбай. Жакшы китептерди окусаңыздар болот. Албетте үйдө отургандын бул учурдагы аябай пайдалуу жактарын дагы эске алалы. Себеби бир эле ошол оорунун айынан үйдө отурам дебестен, балким үйдө отуруп жакшы пайдалуу өзүңүздөргө, ден соолугуңуздарга балким ошол менен бирге эле акылга азык ала турган, жан дүйнөгө азык ала турган мезгил балким ушул учурдур. Ошондуктан болушунча биз дагы азыркы айткан кеңештерди аткарууга чакырып кетебиз. Мен жана айткан 2 номерди айтып коеюн, балким сиздерге керектүү болоттур. Бул Россиянын аймагында, балким башка өлкөлөрдөн деле чалып көрөм дегендер чалып көрсө болоттур. +7 бул Россиянын коду, 495 Москванын коду, бул албетте баарыбызга белгилүү. 870 45 09 +7 495 870 45 10. Мен дагы бир жолу кайталап кетейин. +7 495 870 45 09 номери, ошондой эле +7 495 870 45 10 номерлерин жазып алсаңыздар, телемедицина кызматынан колдонсоңуздар болот албетте. Бизге жеткен маалымат боюнча ошол 2 номер менен
сиздердин баягы видео аркылуу дагы состоянияңыздарды ахыбалыңыздарды көрүп медицина кызматкерлери сиздерге кеңештерин бергенге мүмкүнчүлүк болот деп уктук. Официалдуу түрдө өздөрүнүн ушу сайты бар экен, mos.ru деп. Ошол эле mos.ru сайтына кирип туруп, ошол телемедицина кызматын колдонсоңуздар болот. Телемедицина деп өзү аты айтып тургандай эле, демек экран аркылуу көрүнүп консультация алганга болот деген сөз экен. Анда эмесе бүгүнкү биздин конокторубуз Россиянын аймагында ушундай мигрант аялдарга, кыз келиндерге өздөрүнүн жардамын, кеңештерин берип, укугун коргоо максатында, социалдык жардам берүү максатында ушундай борбор түзүлгөн кам көрүү кыз келиндер кеңешинин өкүлдөрү, ошондой эле жетекчиси Токтокан Эсенова бүгүн бизде конокто болот. Анда эмесе сиздерден келген суроолор болсо, каалоо тилектер, сунуштар болсо, биз албетте күтөбүз. Биз менен чогулуңуздар, сиздер менен балким түз эфирден комментарийлер менен сүйлөшө турубуз. Балким мен сиздерге WhatsApp номерибизди айтып коеюн. Кээ биркилер WhatsApp номери менен суроолорун, сунуштарын, каалоо тилектерин жазганга да болот. +7 925 805 98-99 номерине WhatsApp'ка жазып койсоңуздар, биз WhatsApp'тан сиздерден келген суроолорду, каалоо тилектерди бүгүнкү биздин конокторубуз ошондой эле жалпы эле мекендештерге каалоо тилектер болсо жазып койсоңуздар болот. Же болбосо биздин түз эфирдин астына комментарийлер менен калтырып койсоңуздар болот. Баса дагы өзгөчө белгилеп өтө турган нерсе, бизди YouTube каналыбыздан көрүңүздөр. Анткени биз учурда YouTube каналыбызда түз эфирде отурабыз. Ошону менен бирге эле Instagram баракчабыздан эмес, Facebook баракчабыздан көргөнгө мүмкүнчүлүк болуп атат. Анткени кээ бир аппаратураларыбыз жетпейт азырынча, көч бара-бара түзөлөт демекчи. Ошондуктан бизге кошулуу үчүн Instagramдан көрө албай аткан мекендештерибизди YouTube каналыбызга кириңиздер деп суранып кетет элек. YouTube каналыбызда Супара каналы десеңиздер, ошондой эле Одноклассники, Facebook, ВКонтакте, YouTube, Telegram каналдарыбыздын баарына аналогдуу түрдө Супара каналы деген ат менен издесеңиздер, түз эле биз менен байланышта отурган болосуздар. Учурда жалпыңыздарды биз менен чогулуңуздар деп чакырып кетейин дагы. Бүгүнкү биздин конокторубуз кам көрүү кыз келиндер кеңешинин төрайымы Токтокан Эсеновага түз байланышка видео аркылуу чалганга аракет кылайын. Токтокан же, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Биз азыр мен камерага бурайын сизди, ал жактан мекендештерибизге өзүңүздөрдүн азыр мен суроолорду берейин. Ошол суроолорго жооп бергенче мекендештерибиз менен өзүңүздүн жакшы кеңештериңизди кыз келиндерге айтып, ден соолугуңуз, иштериңиз жакшыбы же? Үйдө отурасызбы учурда сиз дагы? Же учурда сиздер дагы мекендештериңизге жардам берели деп үйдө отура албай, жардам берейин деп кабар алып жүргөн учуруңуздарбы? Азыр мен үйдө отурган учурум. Себеби кечээ биз Троицкийдеги мекендештерибизге обсерваторияга барып, кам көрүү аялдар кеңешинин атынан чоң жардам көрүп келдик. Анан бүгүн силердин передачаларыңарга даярданып ушу үйдө отуруп эле сурооңуздарды берсеңиз мен даярмын. Учурда ушул кам көрүү кыз келиндер кеңеши жана өзүңүз айтып кеткендей эле карантинде үйдө отурганда башка баягы социалдык абалы жакшы эмес мекендештерибизге кыз келиндердин арасында кандай жардамдарды берип атасыздар? Азыр бүт дүйнөгө келген ушундай бир катаал турмуш болду. Ошого карата биз дагы Москва жана Московская область боюнча түзүлгөн кам көрүү кеңеши, кыз келиндер түзүлгөн кеңеши дагы билинбеген менен сыртка өзүбүздү чыгарбаганыбыз менен чоң жардамдарды көргөзүп атабыз. Мен азыр чектен кичине
сырттан келген Кыргызстандан келип окуп жаткан студенттерге мисалы үчүн Московский энергетический институтка, УТНге, МСХга, анан РГУ деген университеттерге ушу биздин мекендеш балдарыбызга атайын өзүнүн каражатын жумшап биздин мекендеш балдарыбызга аз да болсо эми ал түбөлүктүү тамак аш эместерчи, аз да болсо ошо биз кол сунуп ошо жеке ишкерибиз институттарда окуп жаткан институтта жаткан биздин кыргыз балдарыбызга жардам беришти. Андан тышкары Жээнбаева Гүлнара Гүлмира деген кызыбыз бар. Обсерваторияга кечээ Тройскийде биз барып келдик, миграция менен биргеликте Норвег сөнүчтөр болуп келдик. Ошол жерде дагы чоң спонсор болуп берди. Бул кызыбыз дагы биз өзүбүз ортодогу кимиси 50 сом болобу, 100 сом болобу, ортодо акча чогултушуп кыздарыбыз ушундай бир өзүнүн патриотический сезимдери менен акчаларыбызды чогултуп анан барып балдарга носки, сухарь паёк, төшөнчү, ар кандай нерселерди 2 машина кылып алып барып бердик. Ошондо Гүлзат Сепилинова деген кызыбыз өзүнчө дагы бир машина баягы кийилбей калган кийимдерди, курткаларды, ботинкаларды, одноразовый шампундардын баарын ошол жака балдарга барып жашоодун турмушун иштеп аткан жерин көрүп, ушундай баягы энелик жүрөгүм менен боорум уруп келди. Жаткан жерлерин, палаткаларын көрдүк. Биз условиялары жок. Чындыгында өрт болгондо ошол өрттөн кеткен балдардын кийим кечелери да жок экен. Биз алып барганда жалгыз эле мен барган жокмун. Ал жерде Аксокомдун жетекчиси Чотонов Шамшар, Азия фондусунун төрайымы Урмат Байматова, Аян театрынын жетекчиси Курдубаева, Чаткал коомунан Эрназаров Талант, ушул сыяктуу биздин коомдун жетекчилери чогулуп, миграциянын өкүлчүлүгү менен чогуу ошол жерде болуп, өз көзүбүз менен күбө болуп келдик. Ошол жерде баягы биздин договору жок, баягы кара урсактын айынан 1 сом табыштын аракетин кылып биздин балдарыбыз эмгектенип жатканын көрүп, бир чети ыраазы болот экенсиң, экинчи чети ушундай жүрөгүм ооруп келет экен. Эми колубуздан келген биз ортодо чогулган акчага колубуздан эмне келсе ошонун баарын алып барып ошол балдарга ыраазычылыгыбызды билгизип, ал балдар кайра бизге ыраазычылыгын билгизип, кичине аз да болсо көңүлүн көтөрүп келдик. Андан тышкары дагы баягы өткөндө дагы өзүңүздөр билесиз, 3-4 күн жатып калган Шереметовада мекендештерибиз болду эле. Ошол мекендештерибизге дагы кол сунуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элчилик, миграция өкүлдөрү менен ошол жерде барып биздин мекендештерге учпай турган азыркы последний рейсте именно жанагы ооруп жаткан боюндагылар, жанагы улгайып калган эжекелерибизди учурууга аракет кылдык. Анан калганын түшүндүрмө иштерин жүргүздүк. Ошол жерге барып дагы ушундай кырдаалда өзүңөр көрүп турасыңар, жалгыз эле бул Москва шаарында эмес, бүт дүйнө жүзүндө болуп жатканда аты жаман жанагы коронавирус деген оорунун айынан Шереметовада ар бир өлкөдөн учат. Ошол жерден өзүбүздүн мекендештерибизди коргоп, бардык диаспоранын жетекчилери дагы колунан келген тамак аштарын, колунан келген баягы ар бир коомдун жетекчилери дагы колунан келген өзүнүн бир жакшынакай суу болобу, дары-дармек болобу, ушулардын жардам берип атышты. Анын ичинде дагы ушул кам көрүү аялдар кеңеши дагы биз куруп алган жокпуз. Ошол жерде чогуу алар менен чогуу жүрдүк.
Biz ошол жерде да чогуу жүрүп түшүндүрмө иштерин жасадык. Андан кийин ким биздин маттын жетекчиси Таппар мырза Хосел снимать деп баягы учпай калган балдарыбызды ошол жакка Данияр деген дагы бир жакшы жигитибиз бар эле, ошонун инициативасы менен ошол жака алып барышып калгандарын жайгаштырышты. Ал жайгаштырып, ал жерде дагы баягы коомдун жетекчилери дагы куру калтырбастан тамак ашын жеткирип кол сунуп жактан берип отурушту. Кагалайын эл бар экен, журт бар экен, ушундай өз көзүм менен көрүп ошолорго там бердим. Себеби бардык ошо кыргыз экенибизди, өзүбүздүн мекенибиз Кыргызстан экенибизди дагы бир жолу тастыктадык. Андан тышкары дагы бизде көп балалуу энелер бар экен, билесиңер, биздин Москва шаарында 5-ден, 7-ден, 4-дөн ашык көп балалуу энелер бар экенин дагы билесиздер. Ошолорго дагы биз эми аялдар кеңешинде башка коомдорго салыштырмалуу баягы сумка, пакет көтөрүп магазиндерге кыдырган жокпуз. Онлайн аркылуу эле Сбербанк аркылуу дагы акчаларды которуулар болуп да. Себеби ошо көз менен көрүп билип турган көп балалуу энелерге дагы колубуздан келишинче Москванын баарын эле обеспечить баарын эле тиги жардам бермексиздер да. Жардам берүүгө күчүбүз да жетпейт экен. Антип айтканга дагы өзүбүздүн дагы мүмкүнчүлүгүбүз да болбой калат экен. Азыр көрүп атасыңар, жумуш дагы токтоду, бардык жерге самоизоляция деп койду, көпчүлүгү ишсиз калды. Кээ бир кыздарыбыз квартирага төлөй турган акчалары да жок болуп калат. Эми баягы Кудайдын кулагы чүйүлүп, колубуздан келген жардамыбызды берип, четке какпастан ошол кыз келиндерибизге да жардам берип атабыз. Андан тышкары дагы биз 50% кыз келиндердин 50% жамшатагы боюнда барларды, 50% ачыкка чыгарбасак дагы ошонун ичинен боюнда бар келиндерибизге дагы мүмкүнчүлүккө жараша биздин кыргыз медцентрлерибиз менен, мисалы үчүн Лидер, Дастан деген медцентрлерибиз бар. Ошолорго кайрылып, алар дагы медцентрлер дагы куру калган жок. Себеби алар дагы өзүнүн күчүн аяшкан жок, ошо келиндерге жардам беришти. Тем более азыр ушундай кырдаал турмушта бесплатно, бекер жардам берип атышты. Ошо Дастан медцентри, Лидер медцентрлерине аябай ыраазычылыгымды ошо онлайндан пайдаланып ыраазычылыгымды билгизип кетем. Себеби биздин Жылдыз Дастан медцентринде Жылдыз деген айым, Дилбара Абуловна Лидер медцентриндеги айымдар ошо өзүнүн өздөрү айымдар, ошо биздин айымдар ушундай бир көп болгон, ушундай бир азыркы учурдагы катаал турмуштарга өздөрүнүн салымдарын кошушту деп эсептейм. Ошо медцентрлерге Алла ыраазы болсун, Кудайым иштерине ийгиликтерди берсин. Биз өзүбүз кадимкидей эле Кыргызстан болуп калдык окшойт. Бири-бирибизге кол сунуп, бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибизди колдон буттан алып, ушундай кыргыз кыз келиндерибиз өнүгүп өсө берсин. Бул куралсыз согуш деп деле айтсам болот. Өтө коркунучтуу. Чындыгында ар бир жаныбыз таттуу болот экен. Эшикке чыкканда да абайлап, баягы медиктердин айткандарын угуп, баардык шарттарды колдонуп алып чыгабыз, Кудайлага туруп. Ошол жерге барганда дагы мекендештерибизге өзүбүздүн болгон акылыбызды, болгон өзүбүздүн баягы элчиликте, миграцияда болгон устарын түшүндүрмөнү да берип келип жатабыз.
азыркы тактагы милиция менен врачтардын кызматы аябай күчтүү. Ушуларга рахмат гана айтышыбыз керек. Милиция менен врачтардын эмгегин баалашыбыз керек. Алардын айткандарын угушубуз керек. Биз өзүбүз кыргыз жарандар болгондон кийин баягы билимдигибизди артка тартып ушу баш ийип ошолорго баягы Россиянын деле президенти айтып атпайбы, оорубайм качан айтпагыла депчи. Ошон үчүн оорубайм деп айтпашыбыз керек. Урматтуу мекендештер, сиздерден суранарым, ушу Камкөрө кыз келиндер кеңешинин атынан эч качан бул оору жок, оорубайм деп айта көрбөгүлө. Адамдын оозунда болсо Алланын кулагында дейт. Сиздерден суранарым, ар бир тартипти сактап, бирибизге бирибиз жөлөк, бирибизге бирибиз таяк болушубуз керек. Мынакей өкмөттүн үстүндө дагы биз өкмөттү күнөөлөшүбүз керек эмес. Себеби алар элчилик, миграция, Москвадагы колунан келген жардам берип жатышат. Мынакей экөөнүн биринден жыйын кылып, биздин район болобу, область болобу, ар бир жетекчилерге, баягы тайпадагы мекендештерге, упагала мекендештерге түшүндүрүү жүргүзгүлө деп кадимкидей бизге задание берет. Ошону тайпаларга жазып атабыз. Туура түшүнүү менен кабыл алгыла. Туура түшүнүү менен өзүңөргө баягы өзүңдү сыйла дейт. Өзгөнү да ошо сыйла деген бир сөз бар эмес беле. Ошол сыяктуу өзүңдү да сыйла, өзгөнү да сыйлаш керек. Ушу биздин азыр передачага байланыштуу Москвадагы мекендештерибизге дагы бир жолу кайрылып кеткилим. Бир аз чыдап, ушул ооруну баарыбыз биргеликте сабырдуулук менен, ынтымак менен айткан сөздөрүбүздү угуп, бири-бирибиз менен бир жакшы маанайда бир болуп, күч бирдикте дейт. Ошо биримдикте болуп жеңип кетерибизге көзүм жетет. Эми айла жок, иштеп аткан мекендештерибиз ишине барып атышат. Иштебей отургандар самоизоляция болуп отуруп атабыз. Коомдун жетекчилери ар кайсы жер, мынакей көпчүлүк жерлерде өрт чыгып кетип атат, бир жерде кыйналган элдер болуп атат. Айлабыз жок гана чыгып атабыз. Болбосо биз дагы отуруп эки жакка чыккандан кийин самоизоляция кылып кайра келип отуруп калып атабыз. Ошондуктан тартипти сактайлык, бири-бирибизге ишеничибизди сактайлык. Ушу АКЮМ Камкөрө кеңешинин атынан сиздерге мен өзүмдүн эне катары, эже катары сиздерге айтып кете турган жакшы бир сөзүм бар эле. Үйдө отуруп сабырдуу жана ынтымактуу бололу. Ошо ар бир тартипти сактайлык. Өкмөттү күнөөлөй бербестен өзүбүз башкарганга жанагынтип көчөгө чыгып дооланып жеткиргиле сакла деген сөздөн көздөн алыс бололу. Ар бирибиз өзүбүз тың болсок, Кудай таалам ушуреки жаман оордан, илдеттен арылабыз деп ойлойм. Рахмат, Токтоган жасап жаткан ишиңиздерден Аллах ыраазы болсун. Анткени баарыбыз эле жеке жоопкерчиликти эске алганда, баарыбыз үйдө отурганга аракет кылышыбыз керек болчу да. Анан сиздер ошо ден соолугуңуздарга мындай алдын алуу максатында үйдө отуруп калбастан, ошо жалпы эле мекендештерибизге болгон жардамды берели деп учурда ошол кыз келиндерибизге барып жардам берип келипсиздер. Бул жагы аябай мындай сыймыктанарлык негизи. Бирок ошентсе дагы мүмкүн болушунча жеке гигиенаны сактап, санитардык эрежелерди сактап, көчөдө жүргөнүңүздөрдө дагы ушул эрежелерди сакташыңыздарды биз дагы суранып кетебиз. Анан бул жерде сизде уже жазып аткан, бизде түз эфирде бизди көрүп отурган мекендештерибиз бар экен. Мен суроолорду окуп өтөйүн. Токтоган эже, мени угуп атасызбы?
Ыр белек видео куттуктоо деп YouTube каналыбыздан сизди түзүү эфирден көрүп отурган мекендештерибизден комментарий жазаптыр. Саламатсыңарбы? Токтоккан эже, ишиңизге ийгилик каалайм деп сизге кабыл тилек жазыптыр. Баласагуни Тибетте токтоккан азаматсыңар Супара, Мадина ушул темптен тайбадет. Рахмат сиздерге дагы. YouTube каналыбызда түз эфирде отурабыз да, ошол YouTube каналыбызда түз эфирдеги комментарийлерди окутам. Нургүл Каримова, токтоккан эже, сизге чың ден соолук, узак өмүр каалайм. Ишиңизге ийгилик, сиз менен сыймыктанабыз, жакшы көрөбүз дейт. Мадина эже, сизге да ийгилик, чың ден соолук каалайм дейт. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анан бул жерде суроолор бар экен. Мен эми суроолорго өтөйүн, токтоккан эже. Бұл жерде сізді көріп отырған мекендештеріңіздің арасында Супараны Стамбулдан көріп отырған мекендештеріңіз де бар екен. Салам жолдода сіздерге. Кореядан көріп отырған мекендештеріңіз бар бұл жерде. О, шеф шықты дейді. Самара Насырова жеке жазатат. Салам Мадеш каналыңа ийгиликтер болсын дейді. Анан бұл жерде бір суроо бар екен. WhatsApp'tan келиптир, токтоккан эже, мындай суроо бар екен. Балким сиз кабарыңыз барбы жокпу, билбейм, сизге тиешелүүсү барбы жокпу. Бүгүн 16 жашар кыз төрөп Москвада подъездге таштап кетиптир деп уктук. Сиздерде бул тууралуу маалымат жокпу деген WhatsApp'tan келген бир суроо экен. Жок, бул тууралуу маалымат келген жок. Азыр сиздерден угуп жатам. Мага маалымат келсе мен сразу ошол реакция кылам мындай маалыматтарга. Сразу реакция кылып, ошол экенин чечүүгө аракет кылам. Колуман канчалык келишинче чечкенге аракет кылам. Бүгүн андай информация мага келип түшкөн жок. Ошондуктан бул информация келбейт экен. Сизге берген дагы бир суроону айтайын дагы, ошол менен кийинки биздин камкөрүүнүн эжекелерге сөз берейин. Жалпы эле дүйнө жүзүндө ушундагы пандемияга байланыштуу, COVID-19 вирусуна байланыштуу баары үйдө отурган учур. Кыргызстанда, балким Россиянын аймагында, балким башка өлкөлөрдө отурган кыз-келиндерге аял катары, айым катары ошо өзүңүздүн жакшы кеңешиңизди берсеңиз, балким ашканага тиешелүү, балким бала тарбиялоого тиешелүү, балким жеке эле ошо үй тутуу боюнча өзүңүздүн кеңешиңизди берип өтсөңүз. Мен кыз-келиндерге айта турчу кеңешим бул азыркы апат күндөрдө ошо балалуу кыз-келиндер баягы балдары менен чындыгында азыр баланы эч ким биз страховка кыла албайбыз. Мындай бас, андай бас деп бала да агач жерге жукпаганда бир нерсени чапчып кармап алышы мүмкүн. Дагы бир жерде дагы бир вирустарды жугушуп алышы мүмкүн. Ошондуктан сиздерден суранып кетет элем, особенно балалуу энелерге. Ошо балдар менен эшикке чыкпооңуздарды, үйдө бир аз болсо да кичине чыдамдуулук, сабырдуулук кылып балдарды гигиена сактап, антисептикаларды колдонуп, балдарды кичине жуунтуп, үйдө эле бир кармап турсаңыздар деген ойдомун. Анан жаш кыздарга айта турган кеңешим, бул жашара турган эч нерсе эмес. Өз көзүм менен да көрүп келе жатам. Кечээ машина менен келе жаттагы ошо биздин кыргыз кыздарыбызды көрдүм. Айданайын, ошо кыздарым менин эле ошо кыздарымдай болгон эле кыздарым экен. Ошо көчөдө жүргөндө бир масканы кийип, анын көп баспасаңар, бир 2-3 кызды көрүп калдым. Ошо жолдо келе атышат, колдорунда пивасы бар, маскасы жок, шаратташып басып келе жатасыңар. Ошо сиздерди көрүп отуруп, эне катары машинаны токтотуп алып бир кеңешимди айтайын дедим. Эми Москваны өзүңөр билесиңер, жолдо жүрүп Кыргызстанда эмес токтото албайсың. Же а жерде дагы баягы шофёрдун дагы обалына калбайсың да. Ошон үчүн 2-3 кызды көрүп калдым, жолдо келе жатышат, колдорунда бирден пиво, оозорунда маскасы жок, трассада кат-кат күлүп келе жатат. Ушундай кыздарды көргөндө зеңиңи бир аз болсо дагы бир сабырдуулук кылып, ошо эрежени сактап бир аз отуруп турсаңыздар,
Анан экинчи чети мынакей кээ кыздар отурат үйдө отуруп маска тигип атышат. Мынакей азыр эле бир эртең менен көрдүм, Ысыкөл районунан бир кызыбыз маска тигип ошол экен тайпага салды. Мен отуруп аябай ыраазы болдум. Чебер кыздар да бар экен, ошо отуруп маска тигип элдерге кадимкидей баягы спортчулук үчүн да берип жатышат. Мисалы үчүн Козубаева деген аян театрынын жетекчиси дагы эркек балдар тигип атыптыр маскаларды. Ошолорду бекер таратып, анан элдерге баягы коопсуздук үчүн таратып атышат. Ушундай болгон чебер кыздарыбызга, уулдарыбызга рахмат айтат элем. Эрежени сактап, үйдө тынчыраак отуруп, баягы тазалыкты сактап, Кудай баягы колдойм деген ким колдойт экен. Баягы адамдын оозунда болсо Алланын кулагында деп дагы жол айта кетейин. Кудай сактай күнөдө бир кичине өзүбүздү Аллага сыйынып үйдө тынчыраак отуруп туралы деген эле ошо кеп кеңешимди айтып кетет элем. Жакшы, Токтогон эже, бул жерде дагы сизге жазылып аткан кабыл тилектер бар экен. Албетте сизди көрүп отурган кыз келиндер, айымдар, эжелер, сиңдилер бар. Баары сизге, бизге кабыл тилек жазып отурат. Айтолкун Ибраимова дейт, саламатсызбы, мен Москвадан көрүп жатам дейт. Мадина Бөдөнөева деген дагы биздин мекендештерибиз бар. Ишиңерге ийгилик. Салам Мадиш дейт. Фарида Алдаярова деген дагы бир айымыбыз жазып атат. Токтогон эже, саламатсызбы, сизге ден соолук, узун өмүр каалайм деп жазаптыр. Андан дагы улантсам, бул жерде сизге жазылып аткан суроолор дагы бар. Мен баштап кабыл тилектерди окуп өтөрөйүн, андан кийинки суроону бергенге аракет кылайын. Урматтуу Супара каналы, арбаңыздар, иштериңизге ийгилик каалайбыз дептир. Орозбаева Нурила деп YouTube каналыбызда жазып атат. Токтогон эже, азаматсыз рахмат, ден соолук каалайм дейт. Ошондой эле Роза Бажиева, ишиңерге ийгилик, мыкты ден соолук, көңүлдүү маанай башкоондон умай энеңерден салам, ысык салам дейт. Токтогон Гүлмира Акылай Беку, ийгилик, Мадина сага дагы ыраазычылык деп ушундай кабыл тилегин жазып атыптыр. Анан сизге ошондой мекендештерибиздин арасында, сизди бизди көрүп отурган мекендештерибиздин арасында кам көрүү кыз келиндер кеңешин балким жаңыдан таанып аткан, биринчи көрүп аткан мекендештерибиз бар. Ошон үчүн ошого тиешелүү суроо экен. Россиянын аймагында эле эмес, бүт эле өлкөлөрдөн көрүп аткан мекендештерибиз бар да, мисалы Кыргызстандан, Европа өлкөлөрүнөн, Франция, Германия, Италия, Англия, мисалы балким Араб өлкөлөрүнөн, Түштүк Кореядан, Япониядан көрүп отурган мекендештерибиз бардыр. Андан сырткары ошол Араб өлкөлөрүнөн, Америкадан көрүп отурган мекендештерибиз бар. Бизде ушундай бир суроо бар экен, эже. Мен муну эки суроону бир катар окуп бере берейин. Аялдын орду үй бүлөдө деген пикирге сиздин оюңуз кандай деген бир суроо. Экинчи суроону да бере берейинби? Клубду түзүүгө эмне түрткү болду деген ошо эки суроону берейин, анан дагы суроолор бар. Бул эки суроого жооп берсеңиз, анан улантайын. Аялдын орду үй бүлөдө деген суроо абдан маңыздуу бериптир. Ким берсе дагы мен ушуга ушул суроого кошулуп кетем. Себеби үйдүн көркү аял, эшиктин көркү эркек дегендей, аял бар үйдө кут бар. Ошол биз энелери үйдө отурганда биз кут энелер, кыз келиндер, себеби эшиктен кирип келгенде эркектер үйдө тамактандан, үйүң таптаза болуп, бир жакшынакай болуп, жолдошуң келе атканда тосуп алсаң, кандай бир жолдошуң келсе да кубанып турасың. Экинчи чети сырттан келгенде кошунан болобу, же сырттан келген дагы бир коногуң болобу, үйүң жаркылдатып, аялдык өзүңдүн чеберчилигиңди үйдөгү үйдүн эмнеси, үйдүн посуда менен ичи-чаяктар менен койгон ордуларын бир көз алдыңа учурап кеткенде, ошондо аялдын орду көрүнүп турганын билесиздер. Себеби аял негизи үйдүн куту. Аял
үйдүн куту деп мен аябай жакшы сыймыктануу менен айта алам. Ошо кыз келиндер бар болсун арлайындар. Ошо кыз келиндер менен биз мен кадимкидей сыймыктанам. Кийинки өсүп келе жаткан кыз келиндерде дагы үйдүн куту болсун. Биз биримдикте кайсы жерде болсо дагы бири-бирибизди ошо кыз келиндер аял үйдүн очогу деп эсептейт. Экинчи сурооңорго жооп берейин. Клубту түзүүгө эмне себеп болду дейт? Эмне тоскоол дедим? Жок, эмне түрткү болду деп. Бул клуб эмес, бул общественная организация. Орусча айтканда ано забота, кыргызча айтканда акоем көңгөлүү кеңеши. Себеби биз азыр Москвада жүргөндө баарын диаспорада иштегениме бир 20 жылдын убакыты болуп калды. Аялдардын последнее время кыргыздар Москвага көп келе баштаганда аялдардын проблемалары аябай көп боло баштады. Ошондуктан мен өзүмдүн бул идеям менен өзүмдүн баягы жүрөгүмдөгү патриотический сезим менен бизге зарплата бербейт, бизди эч ким аял кишиге ошо кеңешти түзүп атканда эч ким бизди колдоо көргөзгөн жок. Дагы бизден ошо биздин кеңештин ичинде жүргөн мүчөлөрүбүзгө абдан ыраазычылык билдирсем, себеби ушул кыздар жалгыздар бап болбойт дегендей, ушул кеңештин ичинде отурган кыздарым көпчүлүгү түрткү берип, жардам берип, колума кол, бутума бут болуп, ушул Москвада жүргөн мигрант деген атыбыз менен жүргөн кыз келиндерге жардам берүү общественный организацияны түзүүгө жардам берди. Себеби биз көпчүлүк кыз келиндерге кол сунуп, эгерде бир жерден кайрылуу болсо, түн болобу, күн болобу, прямой звонокту келсе, ошол жерге биз барып, официалдуу түрдө өзүбүздүн уставыбыз бар, печатыбыз бар, кайрылып мүмкүнчүлүгүбүз бар. Өкмөттүн негизин өкмөткө да кайрылып жардам сураганга дагы жанагы органдарга да кайрылып кат жазуу менен жардам сураганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошон үчүн биз ушул общественный организацияны аялдар кыз келиндер кеңеши деп түздүм. Москвада чындыгына келгенде ошо кыз келиндер кеңеши официалдуу түрдө ошо биздин гана организация бар деп эсептейм. Себеби азыр карап турсаң баардыгы ар кандай ат менен түзүлгөн. Мен болсо ошо именно ошо кыз келиндердин көйгөйүн колуман келишинче жардам берүүгө аракет кылайын деп ушул кеңеш түздүм да. Жакшы. Бул жерде сизге дагы караңызчы, токтогон же сизди жакшы көргөн, сиздин эмгегиңизди баалаган жалпы эле Камкөрүү кыз келиндер кеңешинин учурда сиздер жасап жаткан эмгектери тууралуу мекендештерибиз кабардар экен, сиздердин иштериңиздер алгылыктуу экенинен бул жерден кабар берет. Сизге жазылып аткан комментарийлер, суроолор, демек бул сиздердин жасап жаткан иштериңиздердин жыйынтыгы деп ойлойм. Мен окуп өтө берейин. Нуржамал Айтбаева: азаматсыз токтогон эже ар дайым жакшы жолго үмүттөп келесиз, ийгилик коштосун деп Нуржамал Айтбаева жазатыптыр. Кыз жазуучубуз билем бул кызды, бул Кеннеди кезинде жазуу ыр чыгара баштагандан баштап бул кыз далалаты күчтүү. Анан ошол кыз балдары Кеннеди болсо дагы ушул мигрант болуп жүргөндө дагы балдардын жанына жете деп алып ыр жазып жүргөн кыз. Рахмат сага, Кудайым сага ден соолук берсин. Баягы сыйлыгың менен куттуктап алыптырсың. Сени көрүп алып дагы аябай кубандым. Биздин кызкайлар бөтөн жерде жүргөндө дагы Нуржамалга окшогон кыздар ушундай сыйлыктарга ээ боло берсин. Анан бул жерде дагы калуу тилектер бар экен. Токтогон эже, жок, жанагы эме боюнча жазыптыр. 16 жашар кыз баласын таштап кетиптир деп атпадык беле? Лира Ахматова жазып, бул журналист кесиптешим.
Тааныш дворниктерден уктук дейт, чын төгүн тактоого мүмкүнчүлүк болбоду, кокус кабарыңар жокпу дегеним деп ушундай суроо менен дагы жазыптыр да. Балким чындап эле, урматтуу мекендештер, бул маалыматты биз өзүбүз да тактай электербиз. Урматтуу ошо кыз келиндер кеңешинин, Камкөрө кыз келиндер кеңешинин жалпы жамааты балким сиздерде бардыр. Анан Айнагүл Сүйүнбаева деген эжекебиз дагы жазып атыптыр. Токтогон эже Лира Ахматованын маалыматына көңүл бурасыз деп ойлойм. Кыз да ымыркай да эмне болду экен деген өзүнүн пикирин жазып өтүптүр. Баарыңарга ден соолук, тынчтык деп калуу тилегин жазып өтүптүр. Ошол албетте, конечно, көңүл бурабыз. Бирок бул такталбаган маалыматты биз азыр мен айта албайм эчтеке деп. Себеби боюнча информация келелек. Азыр бул түз эфир бүткөндөн кийин изилдөө жүргүзөбүз. Колубуздан келишинче дагы ушул информация боюнча неметем. Сиздерден сураныч, ким ушул жерге информацияны жазып аткандар, кайсы метрода, кайсы адресте, кайсы жерде экенин бир айтып берсеңиздер, мен азыр МВДнын өкүлдөрү менен байланышып, ушул информация боюнча такалып туруп, анан кийин сиздерге бир маалымат берейин. Жакшы эже, менде WhatsApp'тан келген дагы суроо бар экен, окуп берейин. Катарыңыздарга кошулууну каалаган бардык эле аял затын кошосуздарбы деп өзүнүн дагы суроосун жазып өтүптүр. Дагы бир мекендешибиз. Бизде мында сен кыргызсың, сен өзбексиң, сен тажиксиң дебейбиз. Бизде бардык 7 туугандан кошулган бардык жарандар бизге кошулууга мүмкүнчүлүгү бар. Биз эч бирөөнү четке кагып, ушу аялдар кеңешине кирбегиле дебейбиз. Биз кандай жаран болсо дагы, кыз келиндер болсо дагы колтугубузга кысып, койнубузга алып, ошого туура жол көргөзүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бизде структура кадимкидей тартип коюлган, катчыларыбыз бар, администраторлорубуз бар, гинеколог врачтарыбыз бар, арабызда жазуучу кыздарыбыз бар. Бардык жагынан мен ушу тартипти өтө катуу кармайм. Себеби ошого жараша кыздар дагы, иштеп аткан кыздарга дагы, ушу администрацияда иштеп аткан кыздарга, жанагы структурада иштеп аткан кыздарга учурдан пайдаланып, мен чөтөгүмөн зарплата төлөп бербеймин. Баягы патриотический сезиммен иштеп аткан ушу кыздарыма чоң ыраазычылыгымды билгизип, Кудайым ушуларга үй бүлөсү менен, бала чакасы менен бардык жерде болсо дагы маңдайым тери менен тапкан акчалары буюруп, ушуларга ден соолук берип, ушу кыздарыбыз администрацияда иштеп аткан кыздарыбызга аябай ыраазычылыгымды билгизип кетет элем. Булар менен мен биринчи жыл, экинчи жыл иштеп аткан жокмун. Булар менен иштегениме 6 жыл болду асты. Ошо кыздарга ушу эфирден пайдаланып, чоң ыраазычылыгымды билгизип кетем кыздарга, администрация мүчөлөрүнө. Рахмат. Лира Ахматова жазып, токтогон эже, номериңизди калтырсаңыз байланышалы дептир. Демек, Лиранын уккан маалыматы жанагы 16 жашар кыз баласын таштап кетти деп атпайбы? Ошол боюнча балким сиздин өзүңүзгө жеке байланышка чыкканга аракет кылайын деп аткандыр. Түз эфирден телефонуңузду калтырып койсоңуз, балким байланышат. Лира, мүмкүн болсо менин телефон номерим жашыруун эмес. Кимдерге керек болсо жазып алыңыздар. 8963 722 2120. Ушул телефон номеринде WhatsApp'ымда бар. Звонок кылсаңыздар да болот. Телеграма деген Телеграм каналдан да байланышса болот, Телеграм каналында да байланышсаңыздар болот. Мен эч качан өзүмдүн телефонумду жашырбайм. Кайсы кыз келиндер болсо, ошол номерге чалып, сурооңуздарды берсеңиздер болот. Кайсы жерде кээде биз Москва чоң укпай калабыз, көрбөй калабыз, билбей калабыз. Күн болобу, түн болобу, 24 саат бою ачык кайрылсаңыздар болот. Жардам бергенге аракет кылабыз.
Рахмат Токтогонжи, ишиңиздерде ийгилик боло берсин, ар дайым Кудайым колдоп жүрө берсин сиздерди. Сиздерге мүмкүн болсо да бир ушул эки учурдан пайдаланып да бир ошо администрациянын кылган ишин бир эле эми мындай ситуациялар көп болот. Бир эле айтып кетелик, эми өзүбүз кыз келин болгондон кийин өзүбүздүн аброюбузду өзүбүз ачпайбыз. Эми анын аттарын деле айтсам болот экен. Бир кыз болгон ушул жерде өзүн Москва рекага таштайм. Мен үйүмө барсам, ата-энем эмне деп айтат деп жаш кыз экен. Өзү Нарын областында болот. Атын эми жаш өзгөртүү менен айтып коеюн, эми мындай Нургүл деп коембу, Жайнур деп коембу, болсо ушундай бир жаш ушуну ат коеюн. Ошол кызыбыз ай күнүнө жетип калганда өзүн таштайм дегенде администрациянын жардамы менен биз жана Гүлмира деген кызыбыз бар. Ошо кызыбыздын үйүнө алып барып, баягы сүйлөшүп жүргөн баласы менен бириктирип, ата-энелерин чакырып, Кыргызстандан дагы, бияктан да Москвадан чакыртып отуруп, экөөнү бириктирип башка коштуруп койдук. Эми азыр ушул эки семья аябай бактылуу жашап атышат. Мен кубанганым жаштарда көп түшүнбөстүктөр болот, көп жерде түшүнбөстүктөр болот. Бир болбогон сөз үчүн таарынышып, бир болбогон сөз үчүн бир өздөрүн ушундай бир эме сезип кетишет да. Себеп кыз келиндерге айта турган себебим эркектердин жанында эркектерди алдап, бир өзүңөрдү бир жакшы бир таарынуу деген нерсени артка таштап, өзүңөрдү бир жакшынакай бир алып жүрсөңөр, баягы жыландай ийинен чыгып баягы эркек силерге карап түздөлөт. Менин келинчегим ушундай болот турбайбы? Менин келинчегим аябай жакшы экен деп тилдеп атса дагы, кичине да болсо дагы, кичине баягы тилде сөк жок да, тилибизди артка тартып, ошол эки бир болбогон сөз үчүн семьяны бузганга аракет кылбагыла. Ушуну айтып кетип дедим сиздергечи. Мынакей азыркы ошо бир болбогон эле бир сөз үчүн эки тарапка болуп, баягы турмушта өздөрүнүн турмушун ал жерден бузуп коюш жасады. Мына азыр ошол эки семья азыр Москвада жакшынакай кызы бир 6 ай болуп калды, окшойт, чоңоюп калышты. Мен ушуларга кубанычтамын. Ошо эки жаш бактылуу болсун, болгон кеңешибизди айтып атабыз. Эки жашка мен азыр дагы баягы сөзүмдү айтып кетем. Ушу бактылуу болсо экен ушу эки жаш өмүрүнүн акыркы жашоосуна чейин кайсы жерде болсо да эки жаштын ортодогу наристе күнөөлүү эмес, эки жашы эки күнөөлүү болот. Ошондуктан баш кошкон эки жаштар бириңер өйдө болсоңор, бириңер ылдый бол, бириңерди бириңер түшүнүү менен мамиле кылууга, себеп бөтөн жерде жүргөндө эмне гана бул жерде көрүп турасыңар, азаптарды гана тартпай каласыңар. Бирден көрөкчү эки бар, эме баягы жетти жаш тартып кетесиңер. Ошондуктан кийинки өсүп келе жаткан жаштар түшүнүү менен бириңер жакшы мамиле менен кылгыла. Особенно кыз келиндер, кичине өзүбүз баягы аял кишибиз да, баягы кичине пасыраак бололу деген акылымды гана айтат элем. Жакшы. Мына, урматтуу мекендештер, бүгүн бизде түз эфирде онлайн конокто учурдагы абалга байланыштуу биз дагы Супара каналыбыздан, Супара радиосунан конокторубузду онлайн байланышка чыгарып, түз эфирден сүйлөшүп аткан учурларыбыз болуп атат. Абалга байланыштуу албетте, бул абал өтүп кеткенден кийин кадимкидей эле эфирге, студиябызга чакырып, эфир маяк курганга аракет кылабыз. Мекендештерибиздин арасында дагы сизге калып тилек жазган мекендештерибиз бар. Аны окуп өтөрөйүн. Айнаш Козубаева эжекебиз жана сиз сөз кылгандай Аян театрынын жетекчиси. Совместный просмотр бар эмеспи? Бул жерде, ошол жерде балким комментарийлер мага көрүнбөй аткандыр. Анын комментарий толук окулбай калыптыр. Токтогон эжеке, сиздин Москва жергесиндеги коомчулуктагы ордуңуз эбегейсиз чоң. Кылган элге көрүнгөн да, көрүнбөгөн да иштериңиз бул жакта толук окулбай калыптыр. Сизге негизи комментарий менен жазылган
калуу тилекти толук көрбөй атам. Мен операторлорумдан суранып кетейин, мага жеткирип бергенге аракет кылыңыздар. Анткени мен мунун баарын окуп бергенге совместный просмотр болгон үчүн көпчүлүк комментарийлерди окуганга жетишпей калып жатат окшойм. Ошондуктан урматтуу мекендештер, кечирим сурайм алдын ала. Балким сиздердин комментарийлерди учурда биздин онлайн коногубуз Токтокан Эсеновго жеткирип бере албай жатканыма. Айнагүл Сүйүнбаева эжекебиз азаматсыңар дептир. Лира Ахматова сизге дагы калуу тилек жазыптыр. Кудай ыраазы болсун эже. Сиздерге угуп кубандым. Эл көрсүнгө эмес, жүрөктөн жасаган иштериңиздерге дейт. Урматтуу мекендештер, мына балким кээ биркилер жанагы эл көрсүнгө деп жасап аткандар, кээ биркилер чындап эле эл көрсүнгө эмес, эч ара эч кайсы соцсеттерден же бир группалардан мактанбай эле тигине кылдым, муну кылдым дебей эле, оң колуң бергенди сол колуң билбесин деген ошол принципти тутуп жасап жаткан көпчүлүк соопчулук иштери бардыр албетте. Ошолордун катарында бүгүнкү биздин онлайн коногубуз Кам көрүү кыз келиндер кеңешинин төрайымы Токтокан эже мына өзү бир четин гана айтып өттү. Учурдагы абалга байланыштуу өзүнүн жардамдарын, эмне жардамдарды берип келатканын, коомчулук менен кандай иштерди жасап жатканын, ошол эле учурда Кам көрүү кыз келиндер кеңешинин ичиндеги жалпы мүчөлөрү колунан келген жардамдарын берип жаткандарын айтып өттү. Андан сырткары жалпы эле аял зат үчүн, аял болгон үчүн өзүнүн жакшы кеңештерин жаш үй бүлөлөргө, үйдө отурган мекендештердин, кыз келиндердин, жаш жубайлардын мамилелерине болгон басымды баса белгилеп өттү. Негизи мындай учурда мамиледе бири-бирин түшүнүүчүлүк албетте эң жогорку ролду ойной тургандыгын Токтокан эжекебиз баса белгилеп өттү. Анда эмесе мен Токтокан эже сизге болгон ошол маегимди, интервьюну жыйынтыктаганга аракет кылайын дагы, анан Кам көрүү кыз келиндер кеңешинин кийинки мүчөлөрүнө эфирди берип улантсак, эмне дейсиз? Матина, сөзүңүзгө аралашып, кичине бир 2 мүнөт эле убактыңызды алайын, конечно, мен сизге айта турган нерсем азыр учурдан пайдаланып, морки масканы көрдүңүздөрбү? Мынакей мен азыр тагынайын бул масканы. Бул маска эркек балдардын жасаган маскасы. Бул маска Аян театрынан чеберип уулдары жанагы аткарып аткан балдары ошолор жасап мынакей бизге кечээ Троицкийге баратканда берди. Ушул эркек балдар ушундай маскаларды жасап элдерге таратып аткан, кыз киши эмес, элдерге таратып аткан, ушу колдоруна береке болсун. Бекер отурбастан эркек болсо дагы ушундай маскаларды жасап аткан Аян театрынын балдарына Алла ыраазы болсун. Кечээ ушуну эркек балдар киип атат десе, аябай ушундай таң калуу менен карадым. Ушу эркек балдардын колунан да ушундай ишкелип отурганда дагы ишкелип аткандарынанчы. Кечээ Троицкийге барганда дагы ошо жетекчиси ала барды ушундай маскаларды. Мына мага бирөөнү подарок этишти, бир эмес экини подарок этишти. Ошондо өзү жаап тигип отурдук мынакей. Карачы эркек балдардын тиккендерин. Аябай ушундай масканын өзүнүн ичиндеги жакшынакай орду менен тыпыйтып эч бир даже кыйкылган ушундай балдарыбыз бар экен көрсө биздин Москвада үйдө отуруп алып чеберчилик менен иш кылган. Анан Ысык көл районунда дагы бир кыз үйдө отуруп алып маска тигип аттыр чеберчилик, бирок маскасы аптекада кылып тигип аттыр, аптеканын маскасында. Ушу чебер кылып үйдө отуруп маска тигип отурган кыздарыбызга мен азыр группадан көрүп калдым да, Ысык көл районунда группасындагы ал кыздын аты жөнүн да билбейт экен. Бирок ошол группадан көрүп калып, ошол масканы коюп тиккенин көрүп, ошол биздин именно самоизоляцияда бекер отурбастан ушундай иш кылып аткан кыз келиндерге жана балдарга ыраазычылыгымды билдирсем. Рахмат, Токтокан эже. Бул жерде Нуржамал Табалдыева деген дагы бир эжекебиз сизге калуу тилек жазыптыр. Токтокан эже мыкты жетекчи деген ошо мындай лайктарды сизге жыйратат. Бул жерде дагы Самара Насырова деген биздин акын эжекебиз бар, ал да сизге калуу тилек жазган экен. Мен ошону окуйн дагы, анан мен сизге болгон эфирдин немесин жыйынтыктайын, башкаларга дагы сөз берейин, башка коомдук
Кам көрүү кыз келиндер кеңешинин мүчөлөрүнө сөз берейин. Акеу кам көрүү кеңешинин кыз келиндеринин башын бириктирип отурган токтогон айымга ыраазычылык алдыда жасай турган иштерибиз абдан көп буюрса деп өзүнүн калоо тилегин жазып өтүптүр. Рахмат, Самара Насырова ушу биздин администрациядагы мүчө өзү акын топтон китептерди жазып жүргөн кыз. Администрациянын жанагы билинбеген көп жумуштарын алып барат. Азыр бала менен үйдө туруп атат. Ошого карабастан азыр биз мындай сыртка чыгып атып жасап атабыз деп айттык. Ишибизди жасап бүткөндөн кийинки ишибизди элге мындай көргөзөбүз. Так биз өзүбүз кыз келиндердин көпчүлүгүн аброюн эшикке чыгарганга аракет кылам. Менин өзүмдүн дагы кызым бар, өзүмдүн да келиндерим бар, өзүмдүн дагы жакын туугандарымдын кыздары, келиндери бар. Ошол сыяктуу Москвада бөтөн жерде жүрсөк дагы өзүбүздүн аброюбузду эшикке чыгарбай, иштен чечип баарын. Сизге абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби жалпы эле кыз келиндерге үйдө отурган аял затынан жаш жубайларга, жаш келиндерге, жаштарга, кыз келиндерге аябай сонун мыкты кеңештериңизди бердиңиз. Жакшы иштер тууралуу жакшы ой пикириңизди берип өттүңүз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ден соолукта болуңуз эже, оорубаңыз. Жакшы күндөрдө жолугушалы. Бул күндөрдөн, бул апат күндөрдөн дагы өтүп кетели буюрса. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Ден соолукта болуңуз. Биз анда эмесе кийинки коногубуз Акылай Рыспаева эжекебизге байланышка чыгалы. Рахмат Кыртыкан эже, ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу мекендештер, мына сиздерден келген калоо тилек, сунуштар, суроолор бул жерден түз эфирдин астына жазылып аткан ар бир сурооңуздарды жеткиргенге аракет кылып атам. Мүмкүн болушунча. Балким мен көрбөй калган мындай учур болуп атпайбы? Биз түз эфирден чыккан менен учурда кээ бир комментарийлерди мен окуганга жетишпей калып жатат окшойм. Себеби совместный просмотр деген функциялар бар интернетте, инструменттер. Ошол жерде мен сиздерди көрбөй жаткандырмын. Сиздерден келген калоо тилектерди, сунуштарды, суроолорду. Ошон үчүн алдын ала кечирим сурайм. Мен бүгүнкү биздин коногубуз ушул кыз келиндер кеңешинин, кам көрүү кыз келиндер кеңешинин дагы бир мүчөсү, чыгармачыл инсан Акылай Рыспаева деген биздин таланттуу эжекебизге байланышка чыгалы. Ал эжекебиз бизге өзүнүн жакшы чыгармаларынан сиздерге жагымдуу маанай тартуулап ырдап берсин. Анда эмесе мен Акылай Рыспаева эжекебизге байланышка чыгып жатам. Биз менен чогуу болуңуздар. Биз YouTube каналда дагы түз эфирдебиз. Айта баса белгилеп өтө кетейин. Биз түз эфирден сиздер менен YouTube каналдан, Facebook баракчаларыбыздан, ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте, Telegram каналдарыбызда түз эфирде отурган учурубуз. Андыктан биздин түз эфирдин астына комментарийлер менен суроолоруңуздарды, калоо тилектериңиздерди сунушуңуздар болсо калтырып кетсеңиздер болот. Ошондой эле биздин WhatsApp номерге 89 мен башка аймактар үчүн дагы айта кетейин, башка өлкөлөр үчүн дагы +7 925 805 9899 номерине WhatsApp'tan жазып койсоңуздар, биз бүгүнкү конокторубузга сиздерден келген суроолорду, сунуштарды, калоо тилектерди бүгүнкү биздин онлайн конокторубузга окуп бергенге аракет кылайын. Анда эмесе биздин түз эфирде кам көрүү кыз келиндер кеңешинин мүчөсү, таланттуу эжекебиз Акылай Рыспаева эжекебизди мен эфирде бул жака бурайын. Саламатсызбы, Акылай эже? Ден соолугуңуз жакшыбы эже? Үйдө отурасызбы учурда сиз дагы? Жакшы. Мен анда сизди бул жака экранга видео камера жака бурайын. Анан сиз менен маек куралы. Бул жерде сизди көргөнгө далалыктан отурушкан, кут коюп отурушкан биздин мекендештерибиз бар. Анда эмесе сиз түз эфирдесиз бул жакта. Сизге бир суроо берейин, анан өзүңүздүн чыгармачылык репертуарыңыздагы ырлардан
жалпы эле сизди бизди Супара онлайн радиосунан көрүп отурган мекендештерибизге өзүңүздүн жакшы чыгармаңызды аткарып берсеңиз. Жакшы болот. Кам көрүү кыз келиндер кеңешинде учурда баары абалга байланыштуу, сиздерде дагы үйдө отурган учуруңуз. Эми үйдө отурганда жалпы мекендештерге өзгөчө кыз келиндерге, аял затына сиздин жакшы сунуштарыңыз, балким каалоо тилегиңиз, анан сизден бир жагымдуу жакшы бир чыгарма болсун. Жакшы болот. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер? Баарыңыздар амансыздарбы, тынч отурасыздарбы? Саламатта жана ошондой эле саламатсыңарбы? Супара каналы. Биз кам көрүү аялдар кеңеши аябай кубанычтабыз. Себеби ушундай кырдаалда бардыгы мекендештерибиз баарыбыз үйдө отурганыбызда бизден күндө өтүп жаткан окшош үндөрүбүзгө бир жакшы маанай татуулап онлайнда болсо дагы бизди эфирге алып чыгып маанайыбызды көтөргөнгөргө чоң рахмат. Жана ошондой эле ушул Москвадагы бүт мекендештерибизге ден соолук каалайм. Бардык мекендештерибиз эч качан оорубасын, баардыгыңыздар сак болуңуздар. Азыр баары эле үйдө отурушат. Үйдө отурганда дагы жакшы ой тилектер менен жакшылыкты үмүт кылып баарыбыз аман болойлу. Жамандыкты амандык жеңет демекчи. Аман болсок баары жакшы болот. Сабыр кылсак, сабырдуу болсок, буйрсак, бардык жакшылыктар бир гана убакыттан гана утурбасак, бардык жакшылыктар алдыда. Баарыңарга тынчылык, аманчылык каалайм. Рахмат. Акылай эжеке, анда сизден бир жакшы өрбелек болсун. Себеби үйдө отурган мекендештерибиз балким зериге отургандыр, балким маанайын көтөрчү мезгил келгендир. Анда эмесе биз ушул мекендештерибизге дүйнөнүн булуң бурчунан бизди көрүп угуп отурган мекендештерибизге сизден бир жакшы өрбелек менен маанайын көтөргөнгө аракет кылалы. Жакшы болот, жакшы болот. Мен байкап жатам Facebook сайттарында, бардык сайттарда эле мына ушул биз бош отурган убакта жакшы таланттар чыгып атат. Үйдө отуруп комуз менен ырдагандар, жашынган таланттар дегендей, андай таланттар чыгып атышат. Мен ушуга ыраазы болуп атам. Ал эми биз эле жөнөп турбай үйдө андай ырларыбызды ырдап отурабыз өзүбүздү аласызчы. Ошондой азыр үй шартында эле өзүбүздүн үй шартында ырдап жүргөн микрофону менен эле бардык мекендештерге жылуу маанай тартуулап сиңип эшекебиздин бир өзүңө тыянарын ырдап берип койсом. Анда эмесе бүгүнкү биздин онлайн коногубуз Акылай Распаева сиздерге жакшы бир өрбелек тартуулап аткан учуру.
Рахмат, Акылайжы. Жалпы эле мекендештерге өзүңүздүн жакшы кеңештериңизди, балким пайдалуу бир кеңештериңиз бардыр. Анан сизге балким дагы ырдайм десеңиз дагы бир эфир тоюс бир ыр белек тартууласаңыз болот, жолугусум калуу тилектер менен жыйынтыктасаңыз да болот. Анткени бизде сизден кийинки дагы кам көрүү кыз келиндер кеңешинин 2 мүчөсү Венера Сагындыкова эжекебизге, ошондой эле Гүлмира Жээнбаева эжекебизге дагы видео коногубуз бар, мындайча айтканда онлайн коногубуз бар. Аларга дагы убакыт бөлөлү. Жакшы болот. Мен ушул учурдан пайдаланып, ушул оор кырдаалда эмгек кылып жаткан албетте бул инсандарды белгилеп айта кетпесек болбойт. Бардык эле ахалатчан врачтарга, милиция кызматкерлерине, кызмат кылып жаткан баарыңарга ушу чарчабас эмгек, ден соолук каалайм. Барыңыздар, бар болуңуздар. Ушул ахалатчандар, биздин врачтарыбыз бар. Баарыбыз аман отурабыз. Үмүт кылып, ушул ахалатчандардан үмүт кылып, баарыбыз амандыктан үмүт кылып отурабыз. Баарыңыздарга ушул мен жакында эле Facebook паракчасына чыгардым эле. Ахалатчандар деген ырымын ошону окуп берсем, өзүмдүн калеммен жаралган ырым. Анан дагы биздин кам көрүү аялдар кеңешинде биздин бир ахалатчан кызыбыз бар, Сайрагүл Жолбошова деген. Сайрагүл атының ошолор сага дагы арналат демекчимин. Адам этсе мен ушул ахалатчандарга деген ырым окуп берсем. Анда эмесе. Ден соолуктуңуз, оорубаңыз буюрса, жакшы күндөрдө жолугушалы. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде Супара онлайн радиосунда онлайн конокторубуз. Москвадагы ушул кам көрүү кыз келиндер кеңешинин төрайымы Токтоган Эсенова болду. Андан соң чыгармачылык чөйрөдө жүргөн Москва шаарында Акылай Рыспаева деген таланттуу эжекебиз өзүнүн жакшы чыгармасын караоке менен болсо дагы ырдап берди. Албетте аракет кылып атабыз биз деле болушунча. Андыктан кээ бир техникалык жанагындай катачылыктар болуп калса кечирим сурайбыз. Бул интернетке дагы байланыштуу же техникалык аппараттарга дагы байланыштуу болуп жатат. Ошондуктан биз бул үчүн сөзсүз түрдө сиздерди туура түшүнүү менен кабыл алат деп коебуз. Албетте сиздер үчүн, жалпы сизди көрүп турган мекендештерибиз үчүн өзүнүн жакшы бир чыгармалары менен бөлүшкөнгө аракет кылат. Андыктан биз кийинки коногубуз кам көрүү кыз келиндер кеңешинде чыгармачыл инсаныбыздын бири, дагы бир
Венера сагындык эжекебизге түз байланышка чыгып отурабыз. Анда эмесе биз менен чогулуңуздар. Бизди YouTube каналыбыздан түз эфирден көрсөңүздөр болот. Учурда YouTube каналыбыздан дагы түз эфирден көрүп турасыздар. Комментарийлер болсо, суроолор болсо, кабыл тилектер болсо дагы да жазып койсоңуздар болот. Ошондой эле Facebook, Одноклассники, Telegram каналдарыбыздан, соцсеттерден бизди бүт бардыгынан түз эфирден көрүп, комментарий менен кабыл тилектерди жазып койсоңуздар болот. Ошону менен бирге эле бизди WhatsApp номерге +7 925 805 98 99 номерине жазып койсоңуздар, бүгүнкү биздин конокторубузга балким тиешелүү болгон суроолор болсо беребиз. Анда эмесе түз эфирде бүгүн бизде Венера сагындык эжекебиз. Венера эжеке, саламатсызбы? Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы эже? Урматтуу кыргыз калкым, урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан аялдарга кам көрүү кеңешинин мүчөлөрү, эжелер, сиңдилер, ургулар, жана эле жалпы кыргыз айымдары, апакелер бар болуңуздар. Дүйнө батына чыгып жаткан ушундай кыйынчылык кезде ушул кыйынчылыкты энелер өздөрүнүн ак тилегин, ак батасын ак жолго уруп коюп жеңилдешин, дагы деле биз сабырдуулук менен, токтоолук менен, акылмандуулук менен ушул күндөрдү жеңип чыгабыз деген ишеничтемин. 100% себеп дегенде биз кыргыз эли алмыштардан ушул сабырдуу, токтоо, андан калса биздин Ала тоо деген улуу тоолорубуз ушундай нерседен сактап келген. Андыктан урматтуу кыргыз элим, бар болуңуздар, оорубаңыздар. Бул убактылуу нерсе, Кудай буйруса бүтүп калат. Баягы улуу журтту урпакка улап келген кыргызым, уучун уштап түндүккө кынап келген кыргызым, башына түшсө кыйынчылык чыдап келген кыргызым, комузун алып колуна ырдап жеңген кыргызым дейин десем, комузу жок эле, азыр баардык эле ырчылар өздөрүнүн баягы нукура үндөрү менен ырдап атышат. Анан мен дагы Мадина колума телефонду кармап тургандыктан комузду кармай албайт экенмин. Комузум жанымда. Анан мындай эле акапеллалар ырдап берип коеюн. Сонун болот. Ушул энелерибиз бар болсун, ошо мен алыста, баарыбыз алыста жүрөбүз. Энелерибиз аман болсун, энелерибиз бизди сагынып, биз энелерибизди сагынып, өзүбүздөн жаш тегеренгенде өзүбүздү соротуп коюп, ыр менен, ошол жакшы сөздөр менен, маанай менен жеңип жүрөбүз. Андыктан алтындай болгон апакелер бар болгула. Мен апакеме салам жолдойм, ушул жарык алып келген. Мен апакем бар болсун. Эмесе ушул апакеме арнап, жалпы эле энелерге арнап ырдап коеюн, Мадина. Анда эмесе сизден акапелла түрүндө бүгүнкү биздин коногубуз Венера сагындык эжекеден акапелла. Жолук сагынып, амандык тилеп жалынып, алыстан кызым келет деп ай, апакем жүрөк сагынып, алыстан кызым келет деп ай, апакем жүрөк сагынып.
батаңыздар менен көгөрүп, ак батаңыздар менен чыңчык сайрап, ак батаңыздар менен жаз келип, ак батаңыздар менен куштар сайрайт демекчимин. Урматтуу кыргыз элим, бар болуңуздар, аман болуңуздар, оорубаңыздар. Бул күндөр өтүп кетет. Мен сиздерге ар дайым жакшы, маанай, позитив ырдаңыздар, өлүңүздөр. Бул нерсени биз ушинтип жеңебиз деп ойлойм. Рахмат, Мадина. Рахмат чоң. Мен кайра өзүм жакка бурдум сизди. Анткени сизди көп кыйнабай эле ден соолугуңузга байланыштуу. Анан бул жерде сизге жазылган ушул акапелла түрүндө ырдасаңыз дагы мекендештерибиздин арасында сиздин ушундай сонун ырыңызга жазган комментарийлер бар экен, окуп коеюн. Бул жерде и десе апакемди сагынып кеттим деп караңызчы. Сиздин ушул акапелла түрүндө ырдаган ырыңыздан дагы мекендештерибиз ушундай өздөрүнүн жакшы сагынычын биз менен бөлүшүп жазып отурат. Лира Ахматова деген кызыбыз жазып атат. Алтынай Ташыбекова деген дагы бир Facebook баракчабыздан жазып жаткан биздин досторубуз. Сакайып кетиңиз Венера эже деп гүл белектерди сизге жолдоптур. Лира Ахматова дагы жазып атат. Оорубаңыз эже деп сизге ушундай кабыл тилек жазып атат. Ошону менен бирге эле Супара каналына ийгилик, Мадинага ийгилик дейт. Тотус Сейдекаримова деген эжеге. Токтокан Эсенова деген биздин азыр эле түз байланышка чыккан Камкөрү кыз келиндер кеңешинин төрайымы сизге дагы ушул өзүнүн жакшы кабыл тилегин жазыптыр. Азаматсың Венера дейт. Венера эже, ден соолугуңузга байланыштуу биз дагы сизди көп кыйнагыбыз келген жок. Жакшы болушунча жакшы маанай тартуулап бериңиз деп түз эфирге чакырып алган үчүн программабызды атмен акыбалдадык. Кандыктан оорубаңыз эже, үйдө болуңуз, ден соолукта болуңуз, буюрса жакшы күндөрдө жолугушалы. Бул күндөр да өтүп кетет. Эң башкысы учурда сиз дагы ден соолугуңузга кам көрүп, үйдө отуруңуз. Силерге дагы чоң рахмат, ден соолукта болгула. Ден соолугум ичине соолугумда турса дагы баягы Руслан айтып атко. Түз эфирге келгенде тиги үнүм бүтүп калыптыр, тамагым ооруп калыптыр депчи. Мен тамагым оорушта деле карабай ырдап бергенге аракет кылдым. Себеп дегенде баягы акапелла деген жакшы музыканы коштосуп койгон эле. Эми комуш деле чертип ырдасам болот. Анан кийин телефонду шашып кетип, мен уже сен чыкканда койгонго, бир жерге койгонго успеть этпей калдым. Ошон үчүн ушундай шашлык жыйынтык болуп калды. Бар болгула, Мадина, ишиңерге ийгилик каалайм. Рахмат эже. Камкөрү кеңештин жалпы мүчөлөрүнө ден соолук, ичтерине ийгилик каалайм. Рахмат эже, сизге дагы ден соолук каалайбыз. Аманчылыкта көрүшөлү. Ден соолукта болуңуз эже. Саламатта туруңуз. Мына урматтуу мекендештер, бүгүн бизде эфирибиз мына учурда мен сиздерге так саатын айтайын. 1 саат 35 минуттан бери түз эфирде отурабыз. Бизди YouTube каналыбыздан Супара каналы деп издесеңиздер, түз эфирде байланышта отурабыз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Дагы да болсо бүгүн бизде онлайн конокторубуз Россиянын аймагында учурда иштеп жаткан Москвадагы кыз келиндер Камкөрү кыз келиндер кеңешинин төрайымы Токтокан Эсенова болду. Андан соң чыгармачыл инсандарыбыз Камкөрү кыз келиндер кеңешинин мүчөлөрү Акылай Рыспаева, ошону менен бирге эле Венера Сагындыкова деген эжекелер өздөрүнүн чыгармалары менен бөлүшүп, сиздерге жакшы маанай тартуулаганга аракет кылдык. Анда эмесе биз эфир башталганда эле айтканбыз, учурда жалпы эле мекендештерибизде, үйдө отурган мекендештерибизге өздөрүнүн жасап жаткан иштери тууралуу Супара радиосу аркылуу, каналыбыз аркылуу анча-мынча жасап жаткан иштерин бөлүшүп өтүңүздөр деп айтканбыз. Ошондуктан бизди түз эфирге онлайн аркылуу конокко чакырып аткан учурубуз. Бүгүнкү биздин конокторубуз айтып өткөндөй, Камкөрү кыз келиндер кеңешинин учурда жасап жаткан иштерин жогоруда төрайымы, Камкөрү кыз келиндер кеңешинин төрайымы Токтокан Эсенова бир катар айтып өттү. Кенен айтып өттү. Албетте биз ошол эле учурда Камкөрү кыз келиндер кеңешинин финансылык маселелери, экономикалык маселелери, ушул маселелер кандай чечилет, бири-бирине кандай учурда колдошот, анан ынтымактуу болгон үчүн ушундай бир жакшы ийгиликтер жаралып келет да. Ошол жерде
финансы маселелери боюнча бүт бардыгына бирдей мамиле жасап, алардын абалдарына дагы көңүл бурган биздин Гүлмира Жээнбаева деген дагы бир Камкөрүү кыз-келиндер кеңешинин мүчөсүнө байланышка чыгалы дагы финансы маселелери кандай чечилип жатат, ушул тууралуу суроолорубузду берип, түз эфирден Гүлмира эжекебиз өзүнүн жоопторуну берсин. Анда эмесе биз байланышка Гүлмира Жээнбаева эжекебизге байланышка чыгалы. Гүлмира эже, саламатсызбы? Ден соолугуңуз кандай? Үйдө отурасызбы? Жакшы, саламатчылык. Кутман күн, калай журт, бекенде иште жана сиз азыр кой туруңуз, мен сизди түз эфирге бул жака видео камерага бурайын да, мен сиз менен амандашып атпаймынбы? Гүлмира эже, сиз түз эфирдесиз. Сизди YouTube каналыбыздан, Facebook, Одноклассники, ошондой эле башка соц тармактардан көрүп отурган, түз эфирден көрүп отурган мекендештерибиз бар. Сизди бир эле Москва шаарында эмес, Москва областы эмес, Россиянын аймагы эмес, дүйнө жүзүндө кайсы жерде интернет тартса, ким бизге Супара каналына катталса, ошонун баары көрүп отураттандыктан түз эфирден жакшы кеп кеңешиңизди күтөлү. Анан кийин сизге мен бир суроо берсем. Кутман күн, калай журт, бекенде иштер жана бизди ушул эфирге чыгарган Супара каналы, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Жээнбаева Гүлмира, ушул Камкөрүү кыз-келиндер кеңеши ачылгандан бери чогуу келе жатам да. Камкөрүү кеңеши өзүңүздөргө белгилүү 7 дубандан бириккен айымдар. Мен сыймыктанам, биздин ушул айымдардын көпчүлүгүнүн таланттуу, ишкер, ишмер дегендей айымдар менен жүргөнүмөчү. Жалпы үйдө отурган мекендештерибизге аял затына кыз-келиндерге кеп кеңешиңизди айтсаңыз, анан мен Камкөрүү кыз-келиндер кеңешине тиешелүү финансылык маселелер боюнча суроомду берсем. Эми дүйнө жүзүнө ушундай бүлүк салып жаткан биологиялык апат деп аташкан аты жаман вирус да мигранттардын арасынан мен да ойлондурат аябайчы. Мен ойлоймун, бул да сыноо. Кыргыз эли мындан кыйын күндү жеңип баштан өткөргөн. Ошол врачтардын, эпидемиологдордун айтканын угуп, эрежесин сактап, баягы маска тагынып, колубузду таза жууп дегендечи, үйдөн чыкпай, ушул эрежелерди так аткарсак, мен ойлойм, ушул апаттан чыгып кетебиз деп. Дүйнө жүз элине, анын ичинде Кыргызстанга өзүбүз убактылуу болсо да иштеп жүргөн кем кучагын ачып баарыбызды жумуш менен камсыз кылган Орусия элине кең келечек каалайм. Ылайым ушул илдетти жеңип, жергебизде тынчтык болсун, мигранттарга сабыр толуп, ошо келейин. Аман болуп ушул апаттан тезирээк чыгып кетелик. Рахмат, айтканыңыз кабыл болсун Гүлмира эже. Анда эмесе мен ушул Камкөрүү кыз-келиндер кеңешине тиешелүү суроо берейин. Себеби балким бул жерде эфир башталганда ошол Камкөрүү кыз-келиндер кеңешинин төрайымы Токтокан Эсенова айтып өткөн маселелер, ошо жасап жаткан иштерде эң биринчи эле эмне финансы маселеси болот эмеспи? Анан бул боюнча биз билебиз, ошо сиз финансы маселелерин жетектеп, финансылык тармакты сиз жетектеп келесиз. Анан бул маселелерде бир акча чогулткан учур болобу же кимдир бирөөлөргө, кыз-келиндерге, аял затына, ошол өзүңүздөрдүн коомдун ичинде эле мүчөлөргө же башка эле жардамга муктаж болгон үй бүлөлөр бардыр, кыз-келиндер бардыр, ушуларга жардам берүүдө финансы маселелери кандай чечилет? Мен эми ошол Камкөрүү биздин бул Токтокан Турсунбаева жетектеген админдердин ар биринин жумуштары болгондой, мен дагы өзүмдүн аткарып турган кызматым бар. Токтокан эже баарыбызга жумуш бөлүштүрүп, катуу талап кылат да. Мисалы үчүн менин өзүмдүн жумуш
болушу ошол фондубуздун иш-чаралары, акча маселеси. Башкача айтканда, казначейдин ролун аткарам да. Акча каяка, кимге жумшалды, баарынын отчетун түзүп, так элге тааныштырып дегендей. Анан сен өзүң билесиң да, баягы дүйнө жүзү деген бир тыйындан куралган, ансыгандай биздин ошол коомдун ичиндеги акчабыз дагы бир тыйындан куралган. Биздин өзүбүздүн, менин өзүмдүн атыман Сбербанкта карта ачылган. Ошол картанын ичинде биздин акчабыз. Мен болсо бардык алынган, кеткен, түшкөн акчанын баарын текчи күнүнө отчет берем. Күнүнө чыгарам. Биздеги прозрачный да, бүт айында бүт көрүп турушат. Эмне болуп атканы, каяка кетип атканы, ошол бизде аябай бул акча жагынан аябай так. Анан бул акча кармап кан өтө эле ответственный работа эмеспи? Анан ошон үчүн мен ушунчалык аябай аракет кылам, бир тыйындан бери эсептеп, бүт баарын чыгарып, элдин астына алып чыгып койгонгочу. Анан биз болсо, биздин ишибиздин арабызда дагы мен баягы ар кандай ситуациялар болуп калат. Кээде зарплата убагында алынбай калат дегендей. Анан квартплатасы кызармакта. Кээде ошол акчабыздарды алып турушат биздин кыздар. Анан жанагы кээ чоң коомдор болуп атпайбы? Ошол жардам кылышат атпайбы муктаждаргачы? Ошол самарбызда биз дагы ошол өзүбүздүн иш-чарабыздан акча бөлүп беребиз. Анан өзүм дагы жекече өзүм спонсор катары дагы өзүм кошуп турам. Ошол жакшы. Гүлмира эже, эми кече мисалы учурда бар эле дүйнө жүзү үйдө отурган учур эмеспи? COVID-19 эпидемиясына байланыштуу баары үйдө отурат. Анан сиздерде учурда ошол финансылык каржы жагынан кайрылган кыз-келиндер болдубу? Өзүңүздөрдүн коомдун ичинде, өзүңүздөрдүн коомдук уюмдун ичинде деген кеңештин ичинде. Ооба, биздин коомдун кеңештин мүчөлөрүнүн ичинен болуп атат. Биз аларга да жардам кылып атабыз. Биркеден баягы биздики эмне бул жердечи каралганда квартплатасын убагында төлөш керек. Ошол сыяктууларга жардам беребиз. Иш-чарабыздачы акчалардан бөлүп берип атабыз да. Жакшы, эми сизге жалпы мекендештерге дүйнө жүзүндө отурган биздин ар кайсы дүйнөнүн булуң бурушунда бизди көрүп отурган мекендештерибизге каалоо тилегиңизди айтыңыз дагы. Сизге болгон эфирди биз жыйынтыктап, эфирибиз 2 саатка чукулдап баратат, андыктан эфирибизди жыйынтыктаганга аракет кылалы. Эми азыр ушундай кырдаалда отурабыз. Баардык эле дүйнө жүзүндөгү биздин кыргыз элибизге, мигранттаргачы кайрылуу, сабырдуулук, ден соолук, ошол аман эсен өзүбүздүн элибизге, жерибизге баралык. Кыргыз элибиз өнсүн, өссүн, арты жакшы болсун. Рахмат чоң, айтканыңыз кабыл болсун. Бул күндөрдөн дагы бул сыноо күндөр балким өтүп кетебиз. Буюрса, биздин, сиздин, ошо жалпы мекендештерибиздин жалпы эле дүйнө жүзүндөгү жакшы тилектер көп болгондуктан биз бул күндөрдү дагы өткөрүп жакшы күндөргө жетишебиз. Жакшылык күндөрдө, жакшы күндөрдө жолугушалы. Ден соолукта болуңуз эже, үй бүлөңүзгө аманчылык, сизге дагы жалпы мекендештерибизге айткан каалоо тилектериңиз кабыл болсун. Ден соолукта болуңуз, оорубаңыз, үйдө отуруңуздар. Атайын вакытыңызды бөлүп бизге түз байланышка чыгып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Аманчылыкта көрүшөлү. Рахмат чоң. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде түз эфирде конокто жалпы эле ошол дүйнө жүзүндө бизди көрүп отурган мекендештер, бүгүнкү биздин конокторубуз, онлайн конокторубуз Москвада түзүлгөн ошо кыз-келиндер кеңеши бар. Социалдык жактан, укуктук коргоо жагынан ушул өздөрүнүн жардамдарын, колдон келген колдоолорун көрсөтүп келаткан кам көрүү кыз-келиндер кеңеши бар. Өзүнчө кыз-келиндерге болгон жардамдарын укуктук жактан, социалдык жактан, балким моралдык жактан жардамдарын берип келген учур келатат. Учурда дагы
Бүгүнкү биздин түз эфирде өзлөрү айтып өткөн бүгүнкү төрайымы ушул Токтокан Эсенова учурга байланыштуу жардамга муктаж мекендештерибизди кантип жардамдарын берип аткандыгы тууралуу өзүнүн иштери тууралуу истер менен ой бөлүшүп өттү. Андан кийин ошол эле коомдун мүчөлөрү Акылай Рыспаева жана Венера Сагындыкова деген эжекелерибиз өздөрүнүн чыгармалары менен сиздерге жагымдуу маанай тартуулаганга аракет кылдык. Андан сырткары ошол финансы маселелери, ошол эле коомдун финансы маселелери кандай чечилип жатат? Булар тууралуу жалпы мекендештерге өздөрүнүн ойлорун, өздөрүнүн жасап жаткан иштери тууралуу ой бөлүшүп өттү. Андыктан биз ошол учурда жардам берген ушундай кам көрүү кыз келиндер кеңешиндей коомдук уюмдар аз эмес. Биз учурда Москва шаарында болгондуктан Москвадагы коомдук кыргыз коомдук уюмдары, диаспора өкүлдөрү, кыргыз элчилиги, Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү, миграция комитетинин өкүлчүлүктөрү иштеп жатат, активдүү иштеп жаткан учур бул жакта дагы. Учурда Кыргызстанда эле эмес, ошол Россиянын аймагында бир канча мекендешибиз өзүнүн мекенине абалга байланыштуу кете албай калган учур көп болгондук үчүн бүгүнкү кам көрүү кыз келиндер кеңеши дагы өздөрүнүн ушул учпай калган же иштебей социалдык абалы бир аз начар болгон мекендештерибизге жардамдарын берип жаткан учуру. Анда эмесе биз эфирди жыйынтыктаар алдында мен ушул бүгүнкү конокторубуз болгон кам көрүү кыз келиндер кеңешинин төрайымынын ошол кимдир бирөөлөр байланышат элем дегендер болсо, мен бүгүнкү кыз келиндер кеңешинин кыз келиндер кеңешинин төрайымы Токтокан Эсенованын өзүнүн номерине бергенге аракет кылайын. Себеби эфирде бул эжекебиз өзү номерин айтып өткөн болчу. +7 963 722 2100 номерине байланышка чыксаңыздар, балким коомго кошулат элем, ушул кам көрүү кыз келиндер кеңешине кошулат элем, ушул кыз келиндерге тиешелүү болгон иштерде мен да активдүү болгум келет эле деген мекендештерибиз бардыр, же кимдир бирөө социалдык жактан, укуктук жактан жардамга муктаж болуп аткан мекендештерибиз болсо, албетте жардам алууга мүмкүнчүлүк болот, же кеңеш алганга мүмкүнчүлүк болот деп айтып өтөбүз. Дагы бир жолу кайталап өтөйүн. +7 963 722 2100 номерине байланышка чыксаңыздар, Токтокан Эсеновага, кам көрүү кыз келиндер кеңешинин төрайымына түз байланышка чыккан болосуздар. Анда эмесе мен бул жерде жазган дагы да кабыл тилектер ошондой эле суроолор бардыр, же комментарийлер деп коеюн. Баарын окуганга аракет кылайын, себеби мунун баары бүгүнкү биздин конокторубузга ошондой эле Субара каналына айтылган комментарийлер, кабыл тилектер. Гүлипа Морова деген биздин айымыбыз жазып отур. Мадина Субара каналы алыс жүрсөк дагы эл менен бардык жердеги жердештер менен кабарлаштырып турганыңыздарга ыраазыбыз, ишиңерге ийгилик дейт. Рахмат Гүлипа эжеке. Эң бир так эжеке аман болуңуз дейт. Лира Ахматова кап чуп болсо болмок деп жанагы биздин эжекелерибиздин ырларына карата жазган өзүнүн комментарий. Сайрагүл Жолборсо эжекебиз, Акын эжекебиз Facebook'tan жазып атат. Венера эжеден дагы бир шеңген. Венера эже чындыгында аябай таланттуу инсандардын катарын толуктаган биздин чыгармачыл инсандарыбыздын бири. Учурда эле соолугуна байланыштуу мен тамашалашып айтайын. Кече мороженое жеп алганына байланыштуу тамагы бир аз ооруп калыптыр. Ошон үчүн сиздерге бүгүн көп сиздердин талабыңыздарды, сунушуңуздарды ишке ашырып ырдай албай калды. Андыктан кечирим сурайбыз Венера эженин атынан. Буюрса жакшы күндөрдө биз кам көрүү кыз келиндер кеңешинин өкүлдөрүн дагы да Субара радиосуна каналга чакырып, дагы да чыгармачыл инсандарын да чакырып, сиздерге жагымдуу маанайда ырларын тартуулаганга аракет кылабыз албетте. Бул жолу сиздер айткан бир шиңгил, эки шиңгил, дагы бир ырдап берсин, ырбелек болсун деген суроолоруңуздарды, талаптарыңыздарды учурда ишке ашыра албай калдык.
мен дагы бир нерсени айта кетейин. Учурда мен бул жерден совместный просмотр деген инструменттер бар Facebook'та. Анан бул жерден ар ким ар кайсы жактан совместный просмотр болгон үчүн менин өзүмдүн жеке баракчамдан сырткары кээ бир комментарийлерди окуй албай калат экенмин. Анын үстүнө комментарийлер жаңысы жазылган сайын эскиси көрүнбөй калып жаткан учур. Ошон үчүн мен сиздерди дагы бир нерсени суранып кетейин. Биз учурда Супара каналынын YouTube'да катталсаңыздар, Супара каналы деп YouTube'дан издесеңиздер, ошол жакта түз эфирде отурабыз. Facebook'tan көрө YouTube'га кирсеңиздер, балким ал жакта комментарийлериңиздердин баарын толук окуганга мүмкүнчүлүк болот. Себеби ал жактан комментарийлердин баарын так көрүүгө болот. Андыктан биз сиздерди Супара каналынын YouTube'дагы каналыбызга жазылышыңыздарды суранып, ошол жактан бизге суроолоруңуздарды жазганга сунуштап кетебиз. Анда эмесе биз эфирибизди жыйынтыктаганга аракет кылайлы. Эфирде жыйынтыктар алдында мен дагы бир жолу жалпы эле мекендештерибизге бизди дүйнө жүзүндө көрүп отурган мына мен өзүм көрүп отургандан Кыргызстандан, Скөлдөн, Барскондон Роза Бажиева Барскондон жазган досу ден соолук көрүшүүгө насип кылсын Аллахым дейт. Алмагүл Макимбаева деген биздин дагы бир таланттуу эжекебиз Скөлдөн сиздерге салам жолдоп отурат. Ошону менен бирге эле бул жерден баягы мындай деген баягы колумду булгалаган эмоциялар бар, эмодзи деп коет го. Ошолор менен сиздерге салам жолдогон мекендештерибиздин арасында Японияда көрүп отурган, Түштүк Кореяда көрүп отурган, Францияда, Италияда көрүп отурушат экен учурда бизди, Америкадан көрүп отурушат экен бизди. Алардын убактысы кандай болуп атканын билбейм, бирок үйдө болгонуна байланыштуу баары көрүп отурушат окшойт. Ошондуктан бизди дүйнө жүзүндө Супара каналына катталган ар бир мекендешибиз көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Андыктан биз менен чогулуңуздар. Түз эфир аркылуу кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар, оорубаңыздар, ден соолукка тиешелүү жеке гигиенаны сактап, үйдө болсоңуздар дагы позитивдүү ойлор менен, позитивдүү тилектер менен отуруңуздар. Ошону менен бирге эле жеке гигиенаны сактап, көчөгө чыкканда сөзсүз түрдө маска тагынып, ал эми үйгө киргенде антисептикти ошо колдонуп, колду бат-баттан жууп, эшиктен кирген эшиктин калгаларын, то есть туткаларын тазалап жууп турушуңуздарды, жеке гигиенаны сактап турушуңуздарды, санитардык эрежелерди сактооңуздарды суранып кетебиз. Ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар. Эфир аркылуу кайрадан жолугушканга чейин саламатта туруңуздар. Студияда мен, Супара каналында мен Мадина Саттар болдум. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар.